Супер ТВда Оужок 30 суроо берүүсү алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова. Ал эми коногубуз болсо кыргыз шоу бизнесиндеги өзгөчө имидждин, өзгөчө стилдин ээси Кайрат Кыргыз. Мен. Мен Саламатсызбы? тартылбай калдым. Тартылган жок э? Общий план. Тартылып атасыз, ооба. Оужок суроолорго оужок жоопторду уга алабызбы? Оужоктон бересизби? Силер мени оужок деп атасыңар да, ошон үчүн оужок суроо берип атасыңар да. А мен негизи оужок эмесмин. Мен өтө цивилизованный адаммын. Алгачкы эле суроо. Кайрат Кыргыз бул ким? Кайрат Кыргыз бул деген Манас кыргыз маданияты деген уран менен жүргөн мыкты профессионал, эң мыкты уровендеги дипломатический мындай бир масштабтарды жүргүзүп жүргөн Кайрат Кыргыз бул мен. Сонун жооп болду. Конечно. Канча тишиңиз бар? О, санаган эмесмин мен. 2 тишим жулдургам, ошо болду. Значит, 34 калат го дейм. Негизи адамда 36 болот да. 34 анда. Эгер сиздин улутуңуз орус болсо, анда Кайрат орус болмок беле, кандай болмок? Жок, анда эгерде мен улутум орус боло турган болсо, эси мен Россияда жашасам, анда менин атым да башка болот эле да. Мисалы, может быть, Андрей боло турган болсо, Андрей, может быть, башкача бир ат болот деген. Андрей Россия, может быть, и так далее, ошондой да. Кайрат мырза, таз башка тарак керекпи? Албетте керек. Ансыз болбойт да. Таска дагы тарак керек. Не только таракты, например, таракты деген эме кылат. Башкы тышканда обязательно тарайт, тарак менен, кол менен тырмабайт в любом случае. Может быть, тырмаса тырмагандыр мындай, бирок по-любому кычканда тарайт, туурабы? Керектүү жерлерде жүндөр бар. Мисалы, ошол жерлерде эле по-любому тарайт. Чачыңызды кайсыл түскө боеп көрө элексиз? Так, Бул жагы сен айтып окшойсуң. жашыл, кып-кызыл. Калган түстөрдүн баары бар почти. Айрым учурда же болбосо буга чейин эркек болуп жаралганыңызга өкүнүп кеткен учурлар болду беле? Жок, мен, слава богу, мен мисалы эч кандай өкүнүч деген нерсе жок, потому что келгенден кандай адам болсоң ошондой кете бересиң да. Мисалы кээ бирлерде бар го, мисалы билин эркек болуп эле жаралып калбай депчи. Жок, мен төрөгүм келбейт. Элестет момунтуп алып, аял кишиники, наоборот, момундай анекдот бар да биздечи. Тиги Кудайга барат экен да, Кудай баягы чарчап калат, эркек болуп эме болупчу, баягы аял Кудайга барат экен да, Кудай, мен аял киши эле кылып койчу дейт. Эмнеге аял киши дейт да. Анан кийин аял киши кылып койгон, наоборот, ал аябай оор да. Они думают, что үйдө жүрө берсе эле мындай болуп атат депчи. Там столько жумуш и бүтпөйт в жизни. Анан кийин баягы өзүнүн милдетин кылып аял киши болуп калды да, уже өз милдетин жасай коюп, анын мунусун жасай коюп, тигинсин жасай коюп, анан кийин күйөөсүн камсыз кылып, тигинсин камсыз кылып, анан кечинде аны менен болуп, анан кийин тигинтип, анан кийин мынтип, антип и так далее, ошентип анан бир ай өтүп кетет да. Анан бир ай өтүп аябай чарчап калат да. Кой анан эркек болоюнчу деп кайра барат экен Кудайга. Кудай, мени эркек кылып кой, болбойм мен аял киши дейт да. Жок, болбойт да. Эмнеге болбойт? Сен мени аял киши кылгандан кийин кайра эркек киши кыла албайсың десе, жок, болбойт. Эмнеге десе, сен уже боюңда бар деп коет дейт. Бул дагы анекдотун тарап кетет да эми. Күлүп алдык, Кайрат мырза, алдыдагы президенттик шайлоого талапкерлигиңизди көрсөтмөк болчусуз, арыз жазмаксыз. Арыз жаздыңызбы? Жок, арыз жазганга жетише албай калдым. Мен бирок чындап эле жазмакмын. Мен башка жакта болуп калдым да, ошон үчүн жетише албай калдым. Ошон үчүн жетише албай калдым. Жарымын берип, жарым бербей калгам да. Не успел. Эгер президенттикке талапкерлерден Нурлан Мотуев, анан сиз эле болсоңуз, ким президент болмок?
Албетте мен жок, дело не в этом. Нурлан Мотуев болобу, тиги башкалар болобу, күчтүү саясатчылар болобу, алардын баары не имеет никакого значения. Ал жерде мен жүрдүмбү, значит, я победитель. Я люблю. Утканский мындай жеңилген жаман көрөм мен. Айткан нерсени жасап до конца чыкканды жакшы көрөм дагы, по-любому мен утушка ээ болмокмун. Эгер сыртка чыгып кетпей, документтердин баарын өз убагында тапшырган болсоңуз, президенттик шайлоого да катышкан болсоңуз, сөзсүз түрдө сиз президент болмоксуз, сиз өзүңүзгө ишенесиз. Сөзсүз түрдө болмокмун. Сөзсүз түрдө. Анткени деген первый очередь 70% шайыр апалардын баардыгы тең мени колдомок. Анткени алар менен мен иштешемин да. Ошол үчүн. Ошол. Демек, Нурлан Мотуев дагы башка саясатчылар дагы сизге Жок, аларды атабагыла, алардын баарын атабагыла. Бул жерге кереги жок. Реклама не надо. Жакшы. Кыргызда сизден өткөн хайпчы барбы? Болсо ким? Атай жасап аракет кылгандар бар, балким жасап аткандар болгондур. А мен хайп үчүн эмес, просто более естественно болгондой ачык эле, айкын сүйлөй берем, ошонун баары эле элдер угуп атышат. Ошо. Кайсыл бир берүүдө чыныгы жинди болот, анан жакшы жинди болот деп айтканыңыз бар экен да. Мен жакшы жиндилердин катарындамын депчи. Антип айтып ал өзүңүздү шылдыңда болгон жоксузбу? Жок, шылдыңдаган андай нерсе эмес да. Жинди деген сөз ар түрдүү мааниде да. Мисалы, Россияда дура, дурак дейт да, мисалычы, это обозначает, что сен вообще великолепный сахнага чыгып, гүлдеген кийимдер менен укмуштай бир чыксаң, вот шикарно ты выступила, вот ты дура деп мындай эме кылышат, эркелетип айтышат. Понимаешь? А мен ошо алардын арасында жүрүп калып көрүп калдым да андай нерселерди. Ошон үчүн мага ал ирундали. А кээ бирөөлөр тартынып калышып калды, мен жинди деп айтты деп. Андай нерсе эмес. Мисалы, сен мени билип калбадың, сен эмкиде вообще жинди де сонун эфирде даярдап коюпсуң десең, сен өлү сүйүнүп каласың да. Правильно? Ошондой мааниде айткан турбайсызбы? Да, ошондой нерсе да. Төө куш өзүн кушмун деп атай алабы? А биз жеп атпайбызбы? Тоокту деле жеп атабыз. Тооктун эле бир түр, просто веси менен эле чоң. Жок, өзүн кушмун деп атай албайбы? Ал өзү куш экенин да билбейт ал. Туурабы? А биз билебиз что куш экенин. Лично мен билем куш экенин. Кайрат мырза, эркектер болсо үйлөнгөн соң, депутаттар болсо депутат болгон соң, анан курсак байлашат да. Бир эле учурда үйлөнүп, анан депутат болсо ошондо эмне байлайт? Жан баш байлайт. Билбейм ошону. Көрүш керек экен, караш керек экен. Жакшы. Өзүңүздү кайсыл жаныбарга окшоштурат элеңиз? Мени? Так, мен эмнеге? Мен маймылга окшошмун го дейм. Мындай караганда маймылга окшоп калам. Окшошпа экен? А так, мындай караганда эме? Ну, сулуусун, баары сулуумун да. Айчүрөк Иманалиева айтып атам го. Даже мен Айчүрөк Иманалиева в любом случае мен бутума кызыгат, түптүз экенине, мен сулуулугума кызыгат, ошо ичи күйүп өлүп тирилип кетет да анчы. В любом случае ошол сөздү айтып туруп анан кийин кетет. Даже последний инстаграмда дагы бетиң жок деп сүйлөп атам. Дайыма ичиң күйө берет менин немеме деп айтып берем да. Мисалы да. Айчүрөккө караганда мен сулуумун да чындыгында, туура. Ошон үчүн ичи күйөт да, жөн эле күйө бермек беле. Кайрат мырза, көп эле учурда айымдардын подиумда басканын көрүп жүрөбүз, бирок мен бүгүн мырзалардын подиумда өзгөчө сиздин басканыңызды көргүм келип атат. Аз басып бересизби? Дем кенен болсо басмакмын. Балким бул жактан айланып эле камера менен. Мейли, хорошо. Оу жок аял орсок ою сайт деген макал бар, оу жок эркек эмне сайт анда?
Так, ошону ойлоп койдум эле эртең менен. Мындай да, акча сайт. Мен ошондой деп элестетип коем да. Алыска кеткенде апаңызды сагынасызбы же аялыңызды сагынасызбы? Эгерде мен алыска кете турган болсом, мисалы жан дүйнөңдө всегда мамаң болот да. В любом случае, бассаң деле, турсаң деле, в любом случае, хотя мамамдык азыр жакшы болуп турса деле, баары переживать этип бересиң да, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп ойлоно бересиң да, напримерчи. Когда хочется болуп калган кезде, албетте аял киши керек. Кете берсин, өлөм кетсин. Бүгүн сиз уккуңуз келген, бирок мен сизге бербей койгон суроо кайсыл болду? Эмне мынча сулуусуз деген. Эмне мынча сулуусуз, Кайрат мырза? Ошо сулуулугумду көрө албайсызбы, Кудайыма? Мыкты, ошол суроону башында эле даярдап койсом болмок экен, Жакшы, тамашалуу жооп болду. Мага бир оожок суроо беришиңизди суранам. Кандай суроо берет элеңиз мага? Мисалы, мен мындай деле суроо берип коюшум мүмкүн да. Почему ты так боёнуп келдиң дегендей да? Эмне үчүн боёнуп келип алдың эфирге, мисалы? Тоже не в тему суроо, мына карап турсаң. Кээ бирлер ушундай суроо бере берет го. Мен бул суроону болсо көрүүчүлөргө, биздин катталуучуларга берейин. Эмне үчүн мен бүгүн эфирге боёнуп келдим? Ушинтет окшойм, жооп бериш кыйын турбайбы? Жакшы, буга чейинки биздин берүүдө модель Жамиля болчу, коногубуз. Ал сизге 3 суроо калтырган. Ошол 3 суроого жооптор болсун, андан кийин сиз эмки берүүнүн каармандарына 3 суроо калтырасыз. Президент болуп калсаңыз, анда биринчи кыла турган нерсеңиз кандай болмок эле? Биринчи очередте мен ынтымакка чакырмакмын, бардыгын, бүт саясатчылардын бардыгын ынтымакка чакырмакмын. Эгерде эртең акыр заман келет дегенди билсеңиз, анда бүгүн эмне кылмаксыз? Бир күн кала турган болсок, мен мурунку чогултуп жүргөн ар бир инсандар жөнүндө өзүнчө маалымат жазып, антып эме кылып жүрбөймбү? Мисалы, ошолордун бардыгын тең чогултканга аракет кылмакмын, даярдаганга аракет кылмакмын. Жок дегенде, может быть, какой-то бир заманда кайра жер пайда болуп калса, ошол мендеги архивтердин баарын алып чыгабы деп ойлойм да. Өзгөчө ойлонуу экен, өзгөчө жооп болду чындыгында эле. $1 миллион утуп калсаңыз, лотереядан деп коелучу. Анда ошол акчаны кандай кетирмексиз, кандай коротмоксуз? $1 миллион эгерде мен ута турган болсом, мен обязательно өзүнчө бир башкача айтканда бир театр курмакмын. Мен өзүмдүн театрымды курмакмын. Өзүнчө бир момундай бир интересный момундай бир имараттарды, зданияларды курмакмын, что биздин шаарыбыздын көркү болуп тургандай бир. Сизден болсо биздин эмки келе турган коногубузга 3 суроо болсун. Эмне үчүн сиз 10 балалуу эмессиз? Биринчи суроо. Адам деген дипломат болуш керекпи же вообще кереги деле жокпу? Дипломат болуунунбу? Человек с юмором бул керекпи же кереги жокпу? Үчүнчү сурооңуз ушул. Жакшы, сизге болсо ыраазычылык. Атайын убактыңызды бөлүп келип берип, биздин оожок суроолорубузга жооп берип, оожоктонуп бергениңизге оорубаңыз бар болуңуз, ар дайым ушундай шайыр болуп эле, анан сулуу болуп эле жүрө бериңиз. Силерге да ийгилик каалайм. Мен ушунчалык кубанычтамын, ушундай жакшынакай журналисттер сиздерде иштеп атканына. Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, биздин катталуучуларыбыз менен коштошобуз. Оожок суроо берүүсүн көрдүңүздөр. Алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова, коногум болсо сиздер сүйгөн Кайрат Кыргыз мырза болду. Кайрадан эмки берүүлөргө чейин, көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.